Мен өзüm аты жөнүм Кеңешбеков Бактыгул Ниязбекович. Мен өзüm Талас районунун Арашан айылында жарык дүйнөгө келгем 1996 жылы 28 августта. Милицияга кызыгып калганымдын себеби өзүмдүн бир двоюродной байкелерим бар болгон. Алар форма кийчү, жаныбызда соседтим бар эле, аябай форма кийип, кычырап, ушинтип жүрсө аябай кызык эле да. Чын айтканда форма кийсем, ушинтип жүрсөм, элиме иштешсем деген ниеттер бар эле. Негизинен мен Чоң Токой менен Сасык Булак айылдарын карайм. Сасык Булакта 2300 киши бар. Чоң Токойдо болсо 1720 киши бар. Мен участкой болуп келгеним азыр 1 жыл болду. Толук 1 жыл болду. Мен өзүм спецназдан келгем, Собурдан. Ал жактан которулуп келгенден кийин, спецназда жүрүп, участкойго келип, эл менен иштеш бир аз оорураак болду мен үчүнчү. Себеп дегенде биз көп эл менен иштешкен жокпуз. Биздин основной тренировка, тигини кармап кел, кармаш керек, серьезный эмелер менен кылсак, бул жерге келгенде вежливо элдер менен обращение кылып, элдин тилин табып, ар кандай положенияга түшкөлүп калабыз. Бир жерге барсаң, мисалы биз үй бүлөгө барсаң, бир жерин жакшы болуп калат, бирөөсү жакшы, бирөөсү жаман болуп калат, ошолордун тилин табып сүйлөшкөнгө мажбур болот экенсиң. Андан тышкары сотко материал алып карабыз ар кандай беренелер менен. Мындайча айтканда, эл менен иштеш бир аз оорураак болду да. Биз келгенде жумушумдун башталышын келгенде биринчи бизге жана жуйга түшкөн материалдар боюнча иш алып барам. Келип кандай болду, эмне болду, участокто эмне жаңылыктар бар, айыл башчылары менен сүйлөшөм. Эмне болду, кечинде тынч эле болду, андай болду, мен укпай калган нерселер болуп калдыбы, ошолор боюнча маалымат алам. Андан тышкары ар бир айылда кем каршысы бар үй бүлөлөр бар, күйөөзү көбүрөөк ичкен үй бүлөлөр бар. Андан тышкары мектептерибиз бар. Биз жумасына бир жолу мектептерге барып сабак өтүп турабыз. Участкой болгондон кийин өзүңдүн айылың катары эле сезилип калат, өзүңдүн участогуңчу. Себеп дегенде биз айылда мындайча айтканда кимдикинде кандай ит бар экен дегенди чейин билебиз да, мындайча айтканда анча-мынча кишилер деле тамашалап күлүп калат, мен итимди сен деле каппай калдыбы менин итим депчи. Биз негизи жумуштан кийин көбүнчө өзүм участогумда жүргөнгө аракет кылам, формача эмес, гражданский эле. Гражданский кийинип алып, бир жаш балдар менен жолугам, тааныштар бар, ошолорго жолугам. Алар менен жүрөм, анан алар менен туруп калсаң, сен участкой, сен форма кийсең жаш эле ала турбайсың, жашынакай эле ала турбайсыңбы дегендер болот, тамашалап сүйлөшкөндөрчү. Анан формаңды чечип жүрүп калсаң, ой, кел, үйгө келип чай ичип кет, минтип кет дегендерди угабыз. Участокто айттым го 2700 киши бар деп. Киши көп болгондон кийин ал жерде сөзсүз чыр чыгып турат. Кошуна менен кошуна келише албай калышы мүмкүн, ери менен аялы келише албай калышы мүмкүн дегендейчи, бала менен атаны келбей калышы мүмкүн деп. Эми ал жерден биз асындай учурларда көбүнчө жеринен чечкенге аракет кылабыз да. Биз көзүбүзгө деле кызалат да. Карасаң, бир үйгө барсаң, ери менен күйөөсү урушуп кетсе, аркасында 4 бала турат, 5 бала турат, ал бизге максат эмес да, ажыраштырып, лучше ошол жерден. Эми бул нерсенин баардыгы көпчүлүгү ошол ичкиликтен келип чыгат да. Биз ошол нерсени кайра барып түшүндүрөбүз, ошол күйөөсүн таза болбосо ошол жерге уктатып беребизби, кайтарып отурабызбы түнү менен, бирок ошол нерсени экөө урушуп кетпесин, аркасында балдар калбасын деген эме болот да. Случайлар болот, кошуналар сен менин жака сетканы 1 метр бери тартып кетипсиң, сен тияка тартып кетсиң, сен суу жыгып келатып менин огородумду каптатып жүрүпсүң деген нерселер болот. Эми ал кезде да ал жерден көбүнчө жеринен чечкенге аракет кылабыз ал случайларда. Себеп дегенде эми кошуна да, алыскы кошунадан жакын, алыскы туугандан жакын кошуна артыктап коет го. Эми айтабыз аларга дагы, эми ушундай болуп турат, эми арыңызды тартып коюңуз, минтип коюңуз. Бирок бул жерге биз көбүнчө жана кошуналар боюнча биз көбүнчө айыл башчыларга кайрылабыз. Айыл башчылар, потому что ал айылдын эмесин билет, кайсы киши кандай экенин, кимге кандай сүйлөш керек экенин билет. Айыл башчыны чакырабыз, айыл башчыны чакырып, таза болбосо ошол жерден случайлар болгон бизде, айыл башчылар келип, ошол жерге бир 2 баланы алып келип, арык тартырып берген учурлар болгон да. Ушинтип көбүнчө негизи жеринен чечкенге аракет кылабыз. Бизде участкой болуп жүргөндө негизи милициянын эң эле ошо бизде конкретный режим работа жок. Күн болобу, түн болобу, биз 24 саат телефондо болобуз.
То есть звоноктор түшө турган болсо участогыңан бир кандайдыр бир эме болуп атса, ызы чуу болуп аткан болсо, обязательно болуп биз келебиз. Тойдосуңбу, аштасыңбы, же бир жерде семьяң менен эс алып атасыңбы, ал нерсе бизде эме жок. Кайсы жерде болсаң дагы келесиң. Биз көнүп калганбыз, постоянно формабызды жаныбызга салып жүрөбүз. Биз каяка барсак да формабызды жаныбызда жүрөт. Если вдруг барып, мисалы үчүн, если мен айылда туруп таласка келсем, вызов болуп кала турган болсо, мен кайра айылга барып кийинип келгенге убактым жок да. Мен ошол жерден кетишим керек болуп калат. Ошон үчүн биз көбүнчө форманы жаныбызга салып жүрөбүз. Мындай случайлар болуп калат, эми баягы биз краткосрочный жазып суранып калган кездерде анда форманы салбайбыз. Анда биз краткосрочный официально суранып кеткен болосуң да, жумуштан, то есть бошотулган учурунда. Бизден бир кызыктуу нерсе бар. Мен милицияга жаңы кирген кезде, эме, то есть участковый болуп жаңы кирген кезде биз келинчегим экөөбүз тойдо отурганбыз. Түнкү саат 10-11 чамасы болуп калган. Ошондо участоктон вызов болуп калып, келинчек андай нерсе үйгөнгөн эмес да, мен жумушка спецназ иштеп жүргөндө андай звоноктор азыраак редкий болот да. Анан туруп эле мен 3-чү күнүм эле 4-чү күнүмдө ошондой вызов болгондо келинчегимди ошол жерден классташ балдарыма, дос балдарыма дайындап анан ошол жерден формамды кийип кетип калгам да, ошол жерденчи. Анан дос балдар да аябай таң калат да, эми ушуну жумушту депчи. Эми бул милиция болгондон кийин элдин эл кейизе эл менен кошо ошонун көйгөйү чечилгенче сен да кейип жүрө бересиң да ошол жерденчи. Окууларыңар кандай? Эмне сабак өтүп атат элеңер? Кыргыз тилинен кандай? Баарыңар 5ке окуп атасыңарбы? Бизде азыр силерге бир сабагыбыз бар эле. Милициядан эч качан коркпогула. Биз милиция кызматкерлери силерге окшогон кичинекей балдардын, окуучулардын, чоң кишилердин ден соолугуна, мүлкүнө, башка нерсесине зыян келбеш үчүн биз ушул форманы кийип, биз силерди көзөмөлдөп, ар дайым силерди коргоп турабыз. Ошон үчүн эч нерседен коркпогула, эч нерседен тартынбагыла, жакшы окугула. Окууңарга ийгилик, Азыр милицияларга түзүлгөн шарттар боюнча бизге аябай жакшы шарттар түзүлүп берип атат. Бизге служебный машиналар берилип атат. Бизге негизи основной бул Талас району негизи көбүнчө тоолуу аймак да. Биз кашаларга көп чыгабыз. Мисалы үчүн кашаларга жеңил машиналар менен чыгыш кыйыныраак да. Асты тиет. Эми ал жакка барып аткандан кийин жалгыз барбайсың, бирөө саласың, экөө болуп барасың. Кээде ошол жактан киши доставка кылыш керек болуп калат. Ошого байланыштуу бизге мындай азыр Ниваларды берилген. Нивал менен эмес, азыр өзүңүздөр деле угуп билип атсаңыздар керек, имараттар салынып берип атат. Азыр мына ушул отурганыңыздар деле мына 2 жылдын эле жүзү болду салынып бергендерине. Андан тышкары Чат базардык милиция айыл бөлүмчөсү салынып берди, пом. Эми Кудай буйрса условия аябай жакшы. Формабызды берип атат, айлыгыбыз Кудайга шүгүр көтөрүлүп атат. Эми только иштеш керек. Форма кийип погон тагынган кишилер полковник, генерал болсом деген ойлор болот. Формабызды өзүбүз кийдик, өзүбүз чечели деген жакшы негизи ниеттер, тилектер бар. Биз да ошол жерден ардактуу эс алып кетип, кийинки келген поколенияларга, кийинки келген жаңы милиция кызматкерлерине үлгү болуп, андан тышкары негизи бул милициянын жумушу бул элге байланыштуу да. Если эл тынч болсо, милициянын жумушу да тынчыраак болот да. Эл тынчыбаса, анда милициянын жумушу да кыйындагандан кыйындап кетет да. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Участковый экен? Ооба. Кеңеш айылынан торпок чалып атабыз. Кеңеш айылынан? 2 торпок. Аты жөнүңүз ким? Атым Кутман. Ошондой эле биз Шумкар Уя айыл өкмөтүндө чоң токойдон баштап Карой айылына чейин Мухтар уулу Арген деген жанынан напарнигим бар. Эртең менен экөөбүз жумушту кандай баштайбыз, эмне кылып баштайбыз, акылдашып, бул жерде мындай болуп атат. Например, экөөбүз 2 айылдан да. Мисалы үчүн бул участогунда иш көбөйүп бараткан болсо, ал участогуна барып көбүрөөк иш кылабыз. Биргеликте иш кылабыз да. Бир баш жакшы, 2 баш андан жакшы деп коет кыргызда. Ансыгандай биз ошо иши көбөйүп кетаткан болсо, жетишпей аткан болсо, бир сотко материал көбүрөөк болуп аткан болсо, же бир доставкалар көбүрөөк болуп аткан болсо, биз ошол жерден 2 машина менен чыга калып, ат-баттан доставка кылып, ошонун нерсесин чечкенге аракет кылабыз да. Бул напарник дегенден кийин бул бизге доверие бар, ишенесиң. Мындайча айтканда, күндүз жумушка келип, полный рабочий күнүң ошо напарнигиң менен жаныңда өтөт да. Ал напарнигиң не ичет, не жейт, түштө обедке эмнени алып барып бериш керек, анын баарын билип калабыз да. Биз бирибизге мындайча айтканда күйүп быша турган ошо напарник болот да. Телефон чалган кызыңыз боюнча, торпок боюнча. Кандай болот торпок, эмне болуп отур? Торпок жок да. Канча үнөмөсү атат?
жұмысқа жөнелтіп жатырмын жоқ. Биз участкой кызматкери болгондон кийин биз жумушка кетип атып ушундай күнүгө тилек кылабыз. Участогубузда кечине вызов болбосун, тынч болсун. Эртең менен жумушка келгенде жакшы маанайда эч кандай кырсыксыз, эч кандай көйгөйсүз жумушту баштаганыбыз бизге өтө жакшы нерсе. Соседтигиздин эки баш торпоо жоголгон боюнча устасыздар. Жок, угуп атабыз бирок. Негизи мен келинчегим экөөбүз үйлөнгөнгө чейин сүйлөшүп жүрчү. Ал нерсени билчү, мен форма кийеримди. Ага бирок заранее айтчумун, үйлөнөрүнүн астына да айткам. Биз форма кийебиз, бизди күн түн дебейт, вызов кылат, чакырат, биз кете беребиз. Ал бирок келинчек азыркы практика жүзүндө көрүп аткандагыдай элестеткен эмес. Жаңы келин болуп үйгө келип жүргөндө да аябай айтып жүрдү. Сиздин машинаңызды көргөндө ушунча сүйүнөм деп ойлогон эмесмин, тиги бу деген сөздөр бар да. Мен ата-энем болсо бул нерсеге түз карашты эле. Мындайча айтканда, биз кечинде келбей калсак, барбай калсам, же болбосо биз связга чыкпай калган учурларым болсо, көп алына эстетпейт. Потому что мен жумушум ошондой экенин билишет. Көбүнчө атам таза иште, эл үчүн иште, эл үчүн иштеп, таза кызмат кылсаң, көтөрүлөсүң, чоңоёсуң, дагы да болсо мындай должностторго отурасың деп көбүрөөк мотивация берет. Үйдөгү болсо жумуштарга вообще аралаштырбайт атам. Чын-чынлай келгенде үйдө канча малым бар, канча уюм бар, канча оюм бар экенин да билбейм. Үйдөгү малга караганда мен участогумда кимде канча мал, өңдөрү кандай экенин жакшыраак билем да. Себеп деген мен үйдө кызматчымын. Менден башка үйдө эч ким иштебейт азыркы учурда. Атам да, апам да иштебейт. Мен эртең менен саат 7-де турам, жумушка кетем. Кечинде ар кандай случай болуп калат. Кээде эрте болуп калам, кээде кеч барып калам, кээде вообще балдарым 2 күндө, 3 күндө уктап калган кезде барып жатып калам, кайралып алар туалетте туруп кетип калган күндөр болот. Анан апам башында бир аз айтып жүрдү, эми ушу милиция болбой эле койсоң болмок, үйгө өрбөйсүң, үйгө тирилик кылбайсың деп башында айтып жүрүштү. Мен милицияга жан кирген кезде. Азыр көнүп калышкан, азыр менден эчтеке требует этпейт. Сураган айлыктар сурайсат, болду. Башка эч нерсе требует этишпейт. Бактыбул балабыздын ушул укук коргоо жагына иштеп, өз тандап алган кесибине биз сыймыктанабыз. Биз колдоп турабыз. Эми бул өзү тандап алгандан кийин бунун ушунчалык кыйын экенин биз билбептирбиз. Эми ушул балабыз иштеп аткандан баштап түшүнүп атабыз да кыйынчылыгын. Үйдө эле эмес, эми биздин айылыбызда эле эмес, башка айылдарга барып ушул элдин карап, тынчтыгын карап, ошол жерде элге талим, тарбия үйрөткөндөй болуп, үйрөтөт да булар эми укук коргоонун баарын үйрөтүш керек да. Үйрөтүп жүргөндө биз аябай сыймыктанабыз. Иштерине ийгилик болсун ар дайым. Ошол өйдөнкү зона деп коебуз, өйдөнкү зонабыз эми 3-4 айылды карайт. Ошол 3-4 айылдын тынчтыгын, бала бакыранын амандыгын баарын ушул коопсуздук кылып турганына биз сыймыктанып айта алабыз да. Ассалам алейкум. Келиңиздер. Ой, келгиле. Кандайсыз? Кудай асырсын. Ассалам алейкум. Жакшы иштер. Кел отур жага. Чечни, чечпайсың да? Атаң келсин, бер Чечпай, да? Атаң келсин, кел. Мен өзүнүн коопсуздугунан корком мен. Баягы ден соолугуна зыян болуп калабы, бирөөнүн бирдекеси жоголуп кетсе деле биз ошол жөнүндө да аябай ойлонуп, балабыз кандай акыбалда болуп атыр деп коркобуз, иши балдабыздын өзүнүн эмесинен да коркобуз да. Анан бир жагы сыймыктанабыз, эл кишиси ол эл менен иштешип атыр. Эй, сен не алдың? Кешке чейин. Өктөн. Дайыма колдоп турабыз. Жакшы ийгиликтерди жаратканга биз дайыма жанында күч кубат тирек болуп, жакшы сөздөрүбүздү, мотивациялык сөздөрдү айтып, колдоп турганга биз дайым даярбыз жана ийгиликтерди жарата беришине биз тилектешпиз.